биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн адамга кирип алган жана жиндерди чыгара турган. Шайтандар эч качан жүр тети алкашты азгыралы же ууруну азгыралы дебейт. Заказ кылган адам дагы, заказды аткарган адам дагы ошондой бир кара ниет болуш керек. Сыйкырчыга барган адам өзү жүрөгү карайыш керек да. Менин көзүмө бирдеме көрүнүп атат, бирдеме болуп атат, мен тигини жебейм, муну жебейм. Мен көпчүлүккө барганда ооруй берем, көпчүлүккө бара албайм. Иманы күчтүүлөргө жин шайтандардын соккусу Бул күчтүү болот. дем салып бизнес кылгандар көбөйүп кетти. Сизге мисалы үчүн көрүнөбү ошо жин кирип кеткен адамда ошо жиндин образы? Ал эми көрүнбөй эле койгон жакшы. Ассаламу алейкум урматтуу көрөрмандар, бир туугандар. Бүгүнкү ушул биздин маектин азыркыча заманбап тил менен айтканда подкасттын коногу Касим мечитинин имамы, рукуячы деп койсо да болобу? Нурмухамед кары келди бизге. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Буга чейин дагы бир топ сиздин портретти, образды ачуу багытында маектер жасадык эле. Эми бул жолкусу да өзүнчө болуп атат. Куш келипсиз биздин студияга. Алгачкы суроо, мына Карыке, ушул ар бирибиз бала чагыбызда мындай бир кыялыбыз болгон. Мен юрист болом, космонавт болом, куруучу болом депчи. Сиздин азыркы кесибиңиз бул бала чактан берки бир абаз кылуу, кыялдануу эле, деги эле кандайча ушундай болуп калды тагдырыңыз? Ушул имамдыкка байланып, рукуячы болуп, эл менен ошо рукуя менен да мурдатан болгон. Эң биринчиден Аллага, Кудайга мактоолор болсун. Экинчиден пайгамбарыбызга салаваттар. Үчүнчүдөн жалпы көрүп жаткандарга, сиздерге да Кудайдын саламы. Сиз айтмакчы, ар бир адамдын кичинекей кезинде өзүнүн кыялы болот. Менин кичинекей кезимде кыялым мындай бир, мен негизи спорт жагынан кеткен болчумун. Кичинекей кезимде кунфу ушулар менен, анан кийин кикбокс менен, ушулар менен, анан ошондой баягы ошол тармак менен кетем, ошол тармак менен таанымал болом деп көп эле алдыңкы орундарды алып жүрүп анан кийин баягы Кудайдын жазган тагдырына эч ким эмне кыла албайт да, баягы каршы чыга албайт. Демек азыркы рукуячы мурда каратист болгон экен. Ошондой сыяктуу. Анан кийин медреседе кирип кеттим да. Атам кичинекей кезимде биз Бишкекке келгенде 94-95 жылдары атам немеге киргизген, ошондой спорт жагына. Ушул жактан кетесиң, ушул жактан алдыга чыгасың депчи. Анан ошол жактардан жакшы болуп жүрүп кийин анан уже баягы медресеге кирип, медресени бүтүп, мектепти дагы бүткөнбүз, медресени дагы ошентип Куран жаттоо багытында ушул тармак менен кеттик. Куран жаттоо багытын ислам окууларын бүткөндөн кийин, андан кийин мен ойлодум, эми Кудай таалам ушул жактан бизге жол ачып бергенден кийин ушул жактын майын чыгарып, элге жерге кызмат кылып, жакшы бир бул дүйнөдө кичине болсо дагы бир пайдабыз тийип өтүп кетсе деген таризде Кудайдын жолунда бекем кетип баратабыз. Ушул рукуя дегенде эми кээ бирки адамдар түшүнбөйт, рукуя деген эмне дегенчи? Ошол жөнүндө кыскача түшүндүрмө. Анан ушул рукуя баягы адамга, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн адамга кирип алган жана жиндерди чыгара турган, ушул жаатта канча мезгилден бери иштеп келатасыз? Эми карабайсызбы, бул жакты дагы мен өзүм тандап алган эмесмин. Баягы медреседе анча мынча адамдар, балдарга жин кирип кетчү да. Медресенде кирип кетчү. Ошол жакта да жин кирип кеткен балдарды мен өзүм мындай комнатада карап отурчумун да. Мага тийчү эмес, бирок башка балдарга мындай бир жолоочу эмеспи, башка балдарда. Ошолор да болгон да. Мен 3 сутка караган учурлар болгон. Ошентип акырын медресени окуп жүргөндө ошол Милют деген араб устазыбыз бар болчу. Жин чыгарчу да. Ага дүйнө жүзү боюнча келчү бул жергечи. Ал анда Кыргызстанда иштеп жүргөн. Андан кийин медресени бүткөндөн кийин дагы ошол кишинин колунда көп кызмат кылып, ошол кишиден тажрыйба көп алдым да.
Москвада Москвада бир Махмуд Ильяс деген да бир татар киши бар болчу, ошодон дагы бир эки тажрыйба алып калдым. Ошол жактан да анан кийин негизинен 2 жыл ошол Мирот деген устаздын колунда бир аз ошол именно рухия тараптан илим алып калдым да. Кантип окуш керек, кандай неме кылыш керек. Андан кийин жалпы ушул боюнча окуп, адамдарга ошол себепчи болуп, ичиндеги жиндердин чыгарганга себепчи болуп, диагнозду коюп берип 20 жыл болду. 20 жыл болду. 2004-2005-тен баштап уже бул нерсе менен алектенип баштаганбыз. Анан рукия бул ошол Курандагы атайын тандалынган аяттар бар. Жин шейтандардын мындайча айтканда кыжырына тие турган, жин шейтандарды козгой турган адамдын ичинде болсо, ошол аяттар күйгүзө турган, сыйкырга каршы аяттар, жиндер тууралуу аяттар бар. Ошолорду окуп, анан кийин адамдардын ичинде барбы жокпу туура так диагноз коюш керек. Ошонун тегерегиндей бир илим да, мындайча айтканда. Анан эми муну деле Кудай таалам өзүнүн баягы бир кандайдыр бир мен жакшылыгы мененби, Кудайдын бир ошо ырайымы мененби ушул нерсени мага берди окшойт деп мен өзүм ойлойм, билбейм, бирок Алладан бардыгы. Мурда биз бул нерсени мен эми кимдин ичине жин кирип кетсе, ошо чыгарып коюп, ким дуа менен ооруп калса окуп коюп, интернетте жок элек да биз. Тек гана ак ниет менен жардам берүү иретинде Ооба. көрүп туруп Ооба. окуп койчу элемиз. Ооба, ошентип эле окуп койчук биз. Баягы мунун артынан сая түшүп неметкен эмеспиз да. Баягы жумасына бир жолу же 2 жолу ким келип калса ошентип ооруп калса ошентип неме кылып койчук. Анан кийин Раматылык Чубак ажы биздин мечитте 4 жыл сабак берди. Касиде. Касиде. Анан Раматылык Чубак ажыга да биз дем салып жүрдүк. Анан ошол кишинин баягы чоң аалым да эми. Анан кийин мындай көрсөткөн тармагы боюнча анан кийин кете баштадык да. Бул доктурлар, врачтар медициналык жактан адамдын денесиндеги илдеттерди айыктырат да, айыктырганга себепчи болушат. Рукуя демек адамдын руханий баягы илдеттерин тиешелүү нерсе турбайбы бул? Ооба, мисалы Куранда мындай деген да: "Вашифаул лима фис-судур". Алла таалам Куранда ички руханий жан дүйнөгө шыпа деген. Эмнени? Куран аяттарын. Болду, ушул сөз жетиштүү да. Анан башка бир аятта да Куранда Алла таалам айткан: "Мен адамдарга биз Куранды шыпа жана жашоолоруна мээрим үчүн түшүрдүк" деп. Башка бир аятта туура жол көрсөтүү үчүн жана шыпа үчүн түшүрдүк деген. Куранда Алла таалам "Заликал китабу ла райба фих". Бул китепте шек күмөн жок. Демек, бул Куран китеп ички руханий жан дүйнөгө дагы, ден соолукка дагы жана сыйкыр көз жанагындай жин шейтандардын жаман азгырык ооруларына дагы шыпа берет. Адамга туура жол көрсөтүп, анан жашоосуна мээрим төгөт. Ошондой илим. Бул сиз айткан жана медицина бул деле керек нерсе. Бир жериңиз сынып калса, медицинага барып неметесиз, түзөтөсүз. Же суук тийип калсаңыз, медицинага барып укол алдырып айыктырасыз. Ал керек нерсе. Эгер медицина менен ооруп калсаңыз, сөзсүз түрдө врачтын көзөмөлүндө дарыланган жакшы. Эгерде руханий жан дүйнө менен ооруп калса дагы, сөзсүз ушу рукуя окуган адамдардын көзөмөлүндө дарыланган жакшы. Медицинанын тили өтпөй турган жерде рукуянын ички руханий жан дүйнө менен ооруган адамдарды ошол Куран аяттары менен айыктыруу. Рукуя деген сөз бул Куран аяттары менен гана айыктыруу. Болду, башка эч неме жок. Түшүнүктүү. Сиз жана сөзүнүн башында айтып кеттиңиз, Чубак ажыны дагы ушул окуп келгенде ошо турчуңуз аяттарды окуп дем салып турчу экенсиз да. Ошондо эми Чубак ажы сыяктуу ошондой аалымдардын, бизче айтканда баягы молдокелердин биз ушундай элестетебиз да. Булар деген аяттар менен жүрсө, ушундай намаздар менен жүрсө, өтө таза пакиз адамдарга дагы ушундай жанагындай көзгө көрмөгөн илешкектер
мындайча айтканда атака кылып турабы, алар дагы ошол жанагындай Куран өзүнө дем салдырууга муктажбы депчи. Караңыз, өтө жакшы суроо болду. Бул жалпы момун мусулмандарга. Эрдинис аке мындай да, азыр бизде ушун дем салып бизнес кылгандар көбөйүп кетти. Бизнес кылгандар көбөйүп кетти. Сизге жалпы ошо кыргыз элибизге сизге түшүнүктүү болуш үчүн айтайын. Кимге барба дуба бар экен, кара дуба, же болбосо көз тийиптир дей берет, же жин кириптир дей берет да. Барса эле көз тийген кара дуба, көз тийген кара дуба, көз тийген кара дуба. Ошондо аяка кирип чыккан адамда сөзсүз көз тийген кара дуба адам болсо, 8 миллион эл болсок, баарында көз тийген, баарында кара дуба бар. Кыргызстанда соо кыргыз жок экен да, мисалы да. Адамдар ушуга өтө болду азыр. Эчтекени билбейт, диагноз койгонду билбейт. Мына мен мисалы үчүн мен касам деле ичип айтып берем да, валлахи депчи, Кудайдын атына касам ичем, Алланын аты менен депчи. Кыяматта эгерде мен жалган айтсам жооп берем. Бүт жалган диагноз коюшат. Билбейт диагноз койгонду. Түпкү кызыкчылык бизнес болуп калат. Бизнес болуп калган. Жатаканасы менен, тамак ашы менен, дабыл балекети менен аны өзүнчө бир бизнеске айландырып алышкан. Адамдар ана жерден 100 миң акчаны коротушуп, анан бизге келишет. Дагы деле ооруп атабыз, диагноз жок, көз тийген, кара дуба. Эмнеге айыкпадың? Мисалы, биз Инстаграмга, анан ТикТокко мен киргизе баштадым. Мурда мен интернетте жок болчумун. Анан кийин баягы ушундай аферисттер көбөйүп кеткенинен анан кийин кой, адамдар алданбасын, туура так диагноз койгонду иншалла биз коюп берели деген таризде элдин көбү алданып, ушунда бизге көп неме түштү да, арыз түштү. Алданып атышат дегенден анан биз Куран менен адам айыгат деген, ыйык Куран менен адам айыгат деген далил деп ошону биз адамдарды айыктырып Куран аяттары менен, анан Инстаграм менен ТикТокко айыккан адамдардын жүзүн көрсөтпөй, аларды көчөдөн көргөн адамдар уялбаш үчүн жүзүн көрсөтпөй, алардан интервью алып киргизебиз. Канча күн келди, кандай кылып дарыланды, эмне ооруп келген. Анан сиз айткан нерсе бул шайтандар эч качан жүр, тетиги алкашты азгыралы, же наркоманды азгыралы, же сойкун азгыралы, же ууруну азгыралы дебейт. Алланын жолунда жүргөндөрдү азгыралы дейт. Ошон үчүн баягы медреседе окуп жүргөндөр дагы ооруп калгандар көп болот. Мага мисалы үчүн медреседе ооруп калган кыз келиндер, жигиттер көп келет. Демек ыйманы күчтүүлөргө жин шайтандардын соккусу күчтүү болот. Ооба, буларды жолдон азгыралы деп. Бул биринчи. Экинчиси, сиз айткан Раматыл чоо дем салдырып жүргөн, экөөбүз кабинетте көп сырдашып отурат элек. 4 жыл мындайча айтканда сырдашып жүргөнбүз да. Бул киши менен Алла ыраазы болсун, Кудай таалам жаткан бейиш бакчалардан кылсын. Андан тышкары чоң алым дамлалар бар. Куранды тафсирлеген, окуган. Аларга да мен дем салып жүрөм. Алардын бала чакасына, үй бүлөсүнө, ооруп калгандарына дагы айыгуусуна себепчи болгом, көбүнө. Муфтиятта да бизде чоң алымдар бар, машаллах. Өтө атыктуу алымдар бар, ошолорго чейин окуп дем салып жүрөбүз. Себеби дегенде бул ички руханий жан дүйнө өзүнчө бир оору да. Аллах ошон үчүн жана Куранда айтканда, "Ва шифаун лима фис судур". Кимдин руханий жан дүйнөсү ооруса, ошого шифа. Адам баласы ювасвис деп коет Куранда. Азгырык, шыбыш. Васваса. Бул өзүнчө бир оору. Аллах таалам ошон үчүн муну өзүнчө бөлүп айткан Куранда. Аллади ювасвису фи судурин нас минал джиннати ван нас. Адамдын ички дүйнөсүн дүйдүктүргөн, азгырык шыбыш кылган шайтандын азгырык ооруунан сакта деп дуа кыл деген. Көрдүңүзбү? Суран деген. Демек өзүнчө бул оору да. Ким ошол шайтандын азгырык шыбыш оорусуна туш болуп калса, торуна чыга албайт. Сиз айтып атпайсызбы? Жанагы илими бар аалымдарга, молдокелерге көбүрөөк ошо сокку жасайт депчи, киргенге аракет кылат. Анан ошол эле учурда жөн жай адамдар, мисалы үчүн намаз окубаган, жаман жолдо жүргөндө, же болбосо дагы мен ушу окуганым бар, укканым бар, жанагы ыплас жерлерде, анан шамдан кийин беймалда
ыпыр-сыпыр жерлерде же дааратканага киргенде же жылаңач болуп ушундай абалда турганда көбүрөөк баягы кирип кетет депчи. Ушул жөнүндө дагы элге бир түшүнүк берип койсоңуз. Ушул боюнча азыр мен айтып бератып, сиз кайра суроо берип калдыңыз, макул. Мхм. Бул жөн. Анан ошол канчалык ыйманыңыз күчтүү болсо, канчалык илимиңиз күчтүү болсо, ошончолук илими сыйкыр жактан, азгырык жактан илими күчтүү шайтандар сизге келип азгырганга аракет кылат. Көрдүңүзбү? Ыйманыңыз салсыз болсо, өзүңүзгө жараша, ыйманыңызга жараша шайтан келип азгырганга аракет кылат. А сиз айтып аткан нерсе туура Алла жолунда аракет кылып, жакшы мусулман болуп жашайм дегендерди дагы жолдон азгырганга аракет кылат. Ошон үчүн Куран жаттап алыш оңой, алым болуп коюш оңой, имам болуш оңой, депутат болуш оңой же башка нерсе болуш оңой, бирок чыныгы мусулман болуш кыйын. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын хадистери толтура да чыныгы мусулмандын сыпаттары кандай болот. Ошону жашоодо алып жүрүш кыйын. Көрдүңүзбү? Ошого болтурбаш үчүн булар не кылат? Азгырык шыбыштарды жүрөккө киргизип, мусулмандардын ортосундагы башаламандыкты жаратат. Анан көпчүлүк мусулмандар баш ийип берет ошого. Туруштук бере албай. Демек ошол да азгырганы. Көрдүңүзбү? Жолдон урганы. Эми караңыз. Адамдар эмне менен ооруп атат азыр көпчүлүгү? Мурда билбейт эле. Себеби мен интернетте жок элем да. Ооба. Интернетке мен чыгып баштагандан кийин мен элге эм айтып баштадым да. Мисалы, буга чейин бүт аферисттердин бардыгы кара дуа бар, сыйкыр бар, көз тийген дей берип, элдин башын айландыра берип, ал нерсе бар туура. Ал мен азыр айтып берем. Ошо сиз дагы бир сыйра суроо берип койсоңуз, көз тийген менен кара дуанын айырмасы деп суроо берип койсоңуз, мен жооп Мен берейин. ошону берейин деп атам. Бул нерсе илешкер менен уурушат адамдар. Илешкер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, этият болгула, сыртыңардан жин урат деген. Ачык айткан. Эми биз де билесизби, сиздин деле атаңыз урушса керек кичинекей кезиңизде. Эрнис, күйгүмдү ойнобо деп. Беймалды ойнобо деп Көрдүңүзбү? Пайгамбардын ушул боюнча хадиси бар. Биздин ата бабалар ошол бүтүндөй хадистерге амал кылып келген. Күйгүмдөн этият болгула. Ошондо жин шайтандар ойгонот. Ушул маал өтө коркунучтуу маал деген. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде алар ошол кечинде ойгонушуп, таң атканга чейин бүтүндөй жаман иштерди кылат. Ошондо инсан уктаганда албасты басат түндө. Уктаганда түндө жаман түш көрөт, түндө чоочуйт. Ушунун баардыгы эмнеден? Бул адамдар жөнөкөй адамды утпайсызбы? Жөнөкөй адамдар даараты жок жүрөт. Гусул деле жок жүрө берет. Эртең менен кечинде коргонуучу дуаларды окубайт. Намаз окубаса каяктан окумак айланып туурабы? Мага келген адамдардын 90%, 95% намаз окубайт да. Намаз окуп десем, жок дейт. Ниетиңиз барбы десем, ооба дейт. Ниет кылыңыз, Кудайдын мешитине келип атасыз, үйүнө келесиз, ниет кылыңыз деп мен намазга баардыгын чакырам. Намазга чакырам, ыйманга чакырам. Бүт бар. Альхамдулилля көпчүлүгү намаз окуп кетип атат. Демек ошончо сизге эл адамдар көп жыйылгандан кийин ошол убакытты жакшы бир даават кылуунун бир мүмкүнчүлүгү катары да колдонот экенсиз. Ооба, мен пайгамбарыбыз алейхисалам ар бир амалды 3 жолдон кылган. Дуаларды дагы даараттарды 3 жолдон кылабыз. Ошол сымал эле мен 3 жол дем салам бир отурганда. 1, 2, 3 жол дем салгандан кийин, 3 жол күчтүү дем болот бул. Ошо дем салгандан кийин анан элди дагы мен көп кармагым келбейт. Убакыт бул баалуу нерсе. Ар биринин өзүнүн жумушу бар. Эртеден кечке суткалап жатып, ал жерде жөн эле убакытын коротуп бирөөнү мен кармагым келбейт. Бат-баттан дарылап, бат-баттан адамдарды айыктырганга аракет кылабыз биз. Сиз баягы мечитте, Каси мечитиндеги процессти айтып атасыз. Ооба, Каси мечитине келет адамдар. Ошол 1,5 сааттын ичинде 3 дем болот. 3 демди бат-баттан кылып туруп, адамдарга так туура диагноз коюп туруп, анан кийин биз кайтармаларды беребиз. Ошолорду колдонушат. Албетте ар бир нерсенин өзүнүн акызы бар. Төлөнүп кичине баягы лечение кылат. Анткени бул андай болсо адамдын өзүнүн жоопкерчилиги болбойт да. Сиз ошо келген адамдарга жин кирбеген болсо, илешкек жок болсо ачык эле сен медицинага тиешелүү эле нерсе экен деп ачык эле айтасыз. Бул мындай. Ооба, мен эгерде анда эчтеке жок болсо, сенде эчтеке жок, кете бер деп кетире берем. Ачык эле. Ачык эле. Жакшынакай болсоң. Бирок көпчүлүк адамдар мага мисалы үчүн жакында эле көп мындай бирөөсүн эле сизге айтайын. Бир эже келди, менде кара доо бар. Жакында өлөсүн деп коюптур. Башка бирөөгө барган экен, ошол айтып койду. Ооба, ал азыр өзүнчө известный болуп, авторитет болуп жүрөт. Андай адамдар азыр интернетте. Бирок ошол инсандардын атына чейин айтышат бизге келгендер. Кара доо бар, өлөсүн деп коюптур. Мен окусам, жакшынакай эле.
Эчтеке жок. Эже 5 маал намаз окуйт. Зикир кылат экен дайыма. Кудай жолунда. Окусам жапжашнакай. Сонун эчтекеси жок. Медицинага деле барыштын кереги жок да. Просто эже баягы ошондой адамдар баягы сакал коюп, кальпеле баягы мен рукуя окуйм деп алып, адамдардын башын айландырып окуйт. Сенде кара дуба бар, сыйкыр бар деп коет. Бул эже жөн эле дем салдырган барган, эл катары эле. Деп анан шок болгон бир айдай. Кийин мага келген. Мен окусам жашнакай. Мен окудум, жашнакай кете бериңиз, эч жакка барбаңыз дедим. Ушул жерде баягы мен суроону беришим керек болуп турат. Айырмасы. Кара дуба окутулган менен сихирдин айырмасын кыскача. Эми караңыз. Көз тийген менен ошол кара дубанын айырмасын айтып берейин сизге. Пайгамбарыбыз азыр айтып атпаймынбы мен жана бутуң кармап, башың кармап, колуң кармап, тамырың кармап, анан муунтуп, ушинтип дем салышат экен да. Эмнеге? Демек булар билбейт. Тамыр кармадуу бул аферистче көз ачык да. Исламда ал нерсе жок. Көрдүңүзбү? Анда бизге Курандын эмне кереги бар? Эмнеге биз Куран менен окуп жүрөбүз? Куранды биз колдонуп жүрөбүз анда. Куран окуп эле тамыр кармап, башын кармап, муунтуп, анан бычак менен сайгылап, ушинтип эле диагноз коюп эле чыгарып койбойлубу, туурабы? Ага мүмкүн эмес андай. Диагноз эмне менен коюлат? Куран окуу менен. Эми айырмасы. Айырмасы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын айткан. Эй кызым, көзү бар аял келатат. Бүт баары мени көрүп турушат, уксун же баардыгычы. Көз тийген десе эле ишене беришет экен да. Эл деген ушундай экен да. Эмне айтсаң эле ишене берет экен да. Адамда кичине акыл болуш керек да. Мындай менин 2 неберемди бир жолу карап коюп өлтүрө турган аял келатат, көзү бар дейт да. Бекители дейт, бекитишет. Ал аялдын көзү бар эле болчу. Ал аял бир минтип карап койгондо 2 небереси өлүп калат эле. Бир жолу карап койгонго. Ошол көзү таштарга тийип кетип, таштар майда болуп кум болуп кетет. 2 небереси амандыкта. Я бания, ла тадхулу мин баби вахиди вадхулу мин абвабин мутафарриқа. Неме? Якуб алейхиссалам. Якуб алейхиссалам, эй менин балдарым, бир эшиктен кирбегиле. Бир эшиктен кирбегиле. Силер ар тараптуу эшиктен киргиле, ар кандай. Себеби бул эмне үчүн андай буйрук кылган балдарына? Анткени көз тийүүдөн корккон балдары сулуу болгон. Силерге көз тийип калат деген максатта силер шаарга киргенде эшиктин ар тараптан, шаардын ар тарабынан киргиле. Чогулуп бир жерге кирбегиле. Бир жерден көз тийип калат деген. Юсуп алейхиссалам Будай сурап барган. Ошондо көрдүңүзбү? Демек булар дагы пайгамбарлар дагы ушул көз тийүүдөн корккон да. Балдарыма көз тийип калат. Мухаммад алейхиссалам 2 небересине дагы көз тийип калат деп корккон. Демек пайгамбарыбыз айткан, төөнү көргө жыгат, тоону 2 жарат деген. Көз. Адамга көз тийип калса өлүп калышы мүмкүн. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Бирок бүгүнкү заманда деле сиз айтып аткан нерсе, мына жакшы күлүк аргымак болсо, анан бир абышка көздү абышка экен, ошо жакшы аргымак экен, жакшы күлүк экен десе, ошол аргымак күлүк өлүп калган учурларды угуп көрөбүз. Ооба, мына жакында эле биз интернеттен көрдүк го. Бир жакшы биздин деле бир жакын туугандар бир жакшы атын кымбат баага сатып койгон экен, деп койгон экен, өлүп калыптыр. Анан 19 000 сомго сатышыптыр да. Көрдүңүзбү? Өлүгүн. Анан өлүгүн ошондой колбасаны чыйып алып кетишиптир, Кудай билет кайсынысына. Кийинки суроо. Сизге көбүнчө кандай окуяларды айтып кайрылышат? Айрыкча мына үй бүлөлөрдүн бузулуш маселеси, жана ысытма, суутма окутуп коет деген ушундай бир мисалдар болуп атпайбы? Кандай учурларды айта аласыз? Кандай көбүнчө кандай бир мисалдарды айта аласыз? Эмне менен кайрылышат? Жана ал жерден да кичине үзүлүп кеттик, ошол жерде толуктап коелу. Ошо көз тийген адам өлүп калат. Демек көз тийгенден Кудай сактасын. Ал бар нерсе, бирок сага көз тийди десе ишене бербеш керек. Андай нерсе Кудай өшөр. Демек адамга көз жашап жүрөбү? Өлбөй. Демек ага көз тийген жок. Баары жакшы, көз жок анда. Ооба. Экинчиси, бул айырмасы жана кара дуба. Кара дуба качан гана качан гана түйүн түйүп жиптерге,
же сүрөткө же бир курчакчаларды же курчакка сүрөткө же мүрзөнүн топурагына же болбосо дагы бир балекет толтура ритуалдар бар бул көз ачык сыйкырчылардын. Ошол бул кара магия деп баягы ошону черная магия, кара дуба. Муну сыйкырчылар кылат. Ошолордун бир немеси менен түйгөн менен окуп, анан кийин окутса, ошол нерсе барып тийиши мүмкүн. Бул жерде дагы мүмкүн деп атат. Көрдүңүзбү? Буга мен далил бар. Эмне үчүн мүмкүн деп атам? Себеби пайгамбарыбыз алейхисаламга окутуп коюшкан. Окутуп койгондон кийин пайгамбарыбыз ооруп жатып калып, анан кийин эч кандай шыпа болбой, анан Аллах таалам эй Мухаммед сени кара дуба кылышты сага. Эми Куран менен айык деди. Көрдүңүзбү? Анан бизде азыр эмне? Өзүлөрүнүн продукциясын бере беришет. Черный тимин, анан дагы бир балекет, анан дагы бир кыстал хинт, анан дагы бир сени өзүлөрүнүн дагы бир балекеттерин жасап алып бир сатып, аны кымбат сатышат экен. Тиги илдетке такыр тиешеси жок. Вообще тиешеси жок. Анан анын сыртына жазып коюптур да, толтура опухоль, рак, бир балекеттерге шыпа, да бир нерселерге шыпа деп толтура нерселерди. Эми аны адам ичсе өлбөй тургандай эле жашоо да. Көрдүңүзбү? Калп да мунун бардыгычы. Аны кымбат сатып алышат экен. Урматтуу кыргыз элибизге айтат элек, андай нерсе менен дуба айыкпайт. Аллах таалам ачык айкын пайгамбарыбыз алейхисалам Куранды түшүрдү. Сүрө түшүрдү. Ушуну оку, айыгасың деди. Кара дубадан. Ана айыкты. Көрдүңүзбү? Куран окуп, дем салып айыкты. Ошо менен дем салуу пайгамбардан калган. Анан сахабаларга өттү, сахабалардан табииндерге, анан ошентип отуруп, мынакей бизге чейин Курандын шыпасы жетип отурат. Курандын нуру жетип отурат. Куран асманга Кудайга көтөрүлүп кеткенге чейин адамдар Куран менен шыпа таап, туура жол таап, хидаятта, нур, мээрим жашоосунда жашашат да. Кара дуба демек только ким заказ кылса. Мисалы сизди бирөө көрө албаса, барып эрнисти бирөө барып окутуп келейин деп заказ менен. Пенденин пендеге кылган кыянатчылыгы. Кыянатчылыгы. Ооба. Тиги менден байып баратат, жок кылып бер, банкрот кылып бер, же окутуп бер, же ичин жиңирип бер деп туруп, кымбат акча төлөнөт. Ошондо кайсы учурлар көп айта аласыз? Эмне менен кайрылышат сизге? Мага в основном мен адамдар мага келгенде өзүлөрү дагы билет ошол жерде отургандар. Адамдар мен баардыгын эле көз тийиптир кара дуба деп айта бербейм. Себеби бул кара дуба окутуш үчүн адамда акча болуш керек. Жаңы подкастта көрдүңүздөр $5000 алышкан. Ошол сымал эле сыйкырчылар жана кара дубаны жиңиргиш үчүн чоң акча алышат. Аны сиз бере албайсыз, мен бере албайм. Ал үчүн адамдын жүрөгү ошондой карарыш керек, капкара болуш керек, акмак болуш керек. Анан барып ошол ишке барат да. Адамдын көрө албастык жүрөгү карайганда анан ошол кадамга барат. Же болбосо ал жерге барыш деле заказ кылган адам дагы, заказды аткарган адам дагы ошондой бир кара ниет болуш керек. Заказды аткарган адам бул сыйкырчы да. Сыйкырчы. Ал бүткөн уже. Бүткөн. Сыйкырчыга барган адам өзү жүрөгү карайыш керек да. Жүрөгү карайып Кудайдан тигинин иши жүрүшпөй калсын, ылайым тигинден тиги сүйбөй калсын, мени сүйсүн дегендей. Ошол. Жүрөгү кара болгондо, карайганда анан кийин ошол кадамга барат да. Бул кадамга баруу ар бир адам дити бара бербейт. Бул имандан чыгып кетесиң да. Бул сыйкырчыга барып сыйынганга бар да булчу. Анан ошого сыйкырчыга байланат. Демек ошол акчаны бергенден кийин, чоң сумма бергенден кийин анан сыйкыр сиз менен саламдашат. Болбосо сизди ал киргизбейт дагы да. Чоң сумма. Анан кийин демек мен келген адамдарды ар бирине эле кара дуба бар дей бербейм да. Баардыгы эле кара дуба менен ооруй берсе, Кыргызстанды ким окутат? Кыргыз элин. Кытайлар окутабы бизди, кимдер окутат? Жок, негизи да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхисаламдын ачык айкын хадиси силерге жин шайтандар сырттан өзүлөрү зыян кылат. Аллах таалам Куранда шайтан силерге ачык айкын душман болду. Этият болгула. Мен адамдарды оң жагынан, сол жагынан, артынан, алдынан келип ыймандан азгарам деди. Ошондо инсан туруштук бере албай калат. Көрдүңүзбү? Адамдардын көпчүлүгү намаз окубаса, эртең менен кечинде коргончу дубаларды окубаса, даарат менен жүрбөсө, жакшы жүрбөсө, анан сөзсүз түрдө жин шайтандарга портал ачылат да, парда. Анан сырттан зыян берет. Ошон үчүн бизде көпчүлүк адамдар эпкиндеп ооруп атат. Эпкиндеп, илешип. Илешкендин эң биринчи белгиси, мен дайыма айтам, уйку качат. Мына азыр уктабай калдым
жарым жылдан бери уктай элекмин күнү түнү. 1 жылдан бери уктай элекмин. 1 айдан бери уктай элекмин. Психический жактан уже ооруп баштап атат да бул. Адам уктап алса ооруйт да психика жактан. Көрдүңүзбү? Уктабай атам, уктагандан кыйналып атам. Дары менен да уктай албай атам. Көпчүлүгү дары менен уктайт. Зыян да. Ооба. Демек уйку качып кетет. Эң биринчи башаты. Анан жаман түштөр кире баштайт. Тынбай жаман түш кирет. Түш оңолсо, иш оңолот деп коет го бизде. Ошо түштүн жаман болгону сырттан жин шейтандар тийишип келатат сизге, жакындап калды. Анан иштин баары жабылат. Бүт жабылат. Алдыңыз. Ушул карапайым адамдардын арасында дагы баягы ысытма, суутма, бири-бирине баягы жамандык каалап, кара ниет менен ушундай болгон учурларды азыр айтып кеттиңиз негизинен, жалпы жонунан. Анан мындай эл үстүндө жүргөн бир элдик төөлдөр, бийликтегилер, Нурмухамед Карике, эми эл билбей эле койсун, мен моунча көп элдин арасында аралашып отурбай эле коеюн, мага мындай кылып бер, тигиндей кылып бер деген ушундай нерселер да болобу? Элдин арасында таанымал адамдар дагы бар. Элдин көзүнө кээ биркилери уялбай эле келет. Уялбай эле келип дем салдырып лечение кирип кетет. Аз деле бар ошолор. Кээ биркилери бар, уялгандар баягы өзүнчө келип кетейинчи дегендерди биз эми аларды макул деп исключение кылып кичине кабыл алып берип коебуз. Бирок белки демге жетпейт баары бир. Мен сурайын дегеним баягы эми чоң байлыгы барлар, бийлиги барлар да бири-бирине көз артышат да. Аларда дагы бири-бирине ушуну окутуп коеюнчу, жолу жабылсынчы деген ушундай кыянатчылык мандемдерди байкайсызбы дегеним? Эми бул жерде сөздүн ачыгы эле мен негизи айтайын деген баягы бизде өтө тараптан көпчүлүгү эле баягы ыймандан алысыраак адамдар да. Анан булар сөзсүз түрдө жана көз ачык мыйзыктарга барат. Эми угуп эле жүрөбүз, туугандары менен тияк. Бирок негизинен кандай десем, дем салдырганы келишет. Кыйналып жүрөт элем, же болбосо бир аз тазаланганы депчи. Ошолорго окуп берип коебуз. Бирок ким каяка барат, эмне кылат, биз ал менен жин кирген адамдар менен жана психикалык оорулуулар да болот да эмичи? ооба. Алардын көзүнө деле бирдемелер көрүнө берет, курттар көрүнөт, тетиги жерде бирөөлөр отурат деп айтат, эми кадимкидей аларга көрүнөт. Ошонун айырмасын кандайча сиз айырмалайсыз? Диагноз койгондобу? Ооба. Балким ал айтышы мүмкүн да, же туугандарын айтышы мүмкүн, менин көзүмө бирдеме көрүнүп атат, бирдеме болуп атат, мен тигини жебейм, муну жебейм, анткени бирдеме бар экен деп. Анан анын туугандары айтышы мүмкүн, бул эмне, бул бизге көрүнбөгөн нерсе буга көрүнүп атат деп. Ал чындап келгенде ал психикалык бир мандемдери бар адам болушу мүмкүн да. Анан ошого кандай айырма кылса болот? Жок, мындай. Жакшынакай андай азыр адамдар бизге келип жүрөт. Сонун эле жүргөн, үйлөнүп жайланып жүргөн бир бала туруп эле психика жактан ооруп баштады. Өзүн өзүн тааныбайт, ата энесин тааныбайт. Сонун эле жүргөн да, сонун эле сизге окшоп, бизге окшоп жашап жүргөн. Анан көзүнө көрүнүп, кулагына угулуп. Көрдүңүзбү? Демек, бул өзүнчө бир парда да. Ооба. Көзгө көрүнүп калганда адам аларды көрүп баштаганда ооруп баштайт психика жактан. Анткени чоочуп, кыйналып, берде бирөө турат, жерде бирөө турат, кулагым угулуп атат, чакырып атат деп адамдын акылы айнып баштайт. Булар акылын уурдап баштайт. Ошондо сыртынан жармашкан болот, илескер болот. Ошол учурларда биз туура так диагноз коюп, сен илескер экен деп, биз аны ошол жактан дарылайбыз. Кичинекей бала да түндө уктабай чоочуп калат. Түндө коркуп, балдам чоочуп атат, балам туруп басып кетип калып атат, балам тиерде бирөө турат, берде турат деп коркуп атат, менин жаныма келип атат дегендер көп аябайчы. Ошолорду биз окугандан кийин балдар уже ошол баягы көзүнө көрүнүп атат дегендер баары кетип, кулагына угулуп атат, тетиги байке чакырып атат, тетиги киши чакырып атат дегендердин баары кетип, жакшынакай психикасына ордуна келип, көрүнгөндүн баары кетип, жакшынакай айыгып кетип атат да. Көрдүңүзбү? Кара дубанын өзүнүн белгилери бар. Ал өзүнчө биз диагноз коебуз. Эми бул биз диагнозду айтпайбыз деп кандай. Анан көз тийбейт, бир гана мисалы үчүн адамдын көз тийгенде эмне болорун биз азыр айтып кеттик. Бирок адам кээ бир учурда ушинтип ооруп калат. Ички иммунитет болот организмде.
ошол иммунитет түшүп кетсе, врач айтат, иммунитетин көтөр, ошондо сен оорубайсың дейт. Ооруга туруштук бересиң дейт. Туурабы? ооба. Иммунитетти көтөрүүчү атайын препараттар бар, дары-дармектер. Же болбосо күчтүү. Ошол сымал эле адамдын сырткы аурасы бар, билесиз да? Ооба. Бирөөнүкү аурасы оор. Эми радио толкундарды деле айтабыз, бирок толкундарды көрбөйбүз да. Ошол сыяктуу көзгө көрүнбөгөн. Ооба. Мына бизди азыр мисалы үчүн көрүп атышат. Бул өзүнчө бир толкун менен жетип атат да. Жетип атат элге. Бирок кайсыдыкы эч ким Ал толкундарды биз көрбөйбүз. Бирок ал толкундар бар. Ошол сымал эле абанын бар экенин билебиз, бирок көрбөйбүз дегендейчи. Ушул сымал эле адамдын сырткы аурасы болот. Защитный слой, сырткы. Ошол защитный аурасы сырткы бул мындай жок болуп кетет, нуру. Сырткы аура жок болуп кетет. Ошол учурда адамдар, мен көпчүлүккө барганда ооруй берем, көпчүлүккө бара албайм, автобуста жүрө албайм, же болбосо көпчүлүктү көтөрө албайм, бирөөнүн аурасы. Башка бир жаман адамдын аурасы бар адам жанына туруп калса, ошонун аурасы ага өтүп кетет дагы, ал ошонун жүгүн көтөрө албай ооруй берет да. Балага эмне? Балага тоже кичинекей балага деп коюшат, барып өбүп коет, адамдын жаман аурасы өтүп кетет да, бала кусуп ооруп жатып калат. Билесизби, ушинтип кичине назар түшүп калат. Ооба. Ушуну биз назар түшүп калыптыр, аурасы өтүп кетиптир дейбиз. Ошого дем салып айыктырып койсоң, айыгып кетет. Көрдүңүзбү? Ушул нерсени адамдар көпчүлүгү түшүнбөйт да. Көз тийиптир дей берет да. Көз тийиптир деп. Пайгамбарыбыз көз тийгизген атат деп бекиткен. Көрдүңүзбү? Адамдын, демек, бул учурларда эмне кылыш керек? Сырткы аураны көтөрүш керек. Сырткы аураны көтөрүш үчүн биздин илгерки энелер эмне кылчу эле? Кирнелечи го. Кагаз менен, бул кирнелөө пайгамбардан эле калган да. Мисалы, мен сизге айтайын, пайгамбарыбыз өзүнүн балдарына дем салганда башын сылап, анан деп түкүрүп дем салчу экен, башын кармап. Көрдүңүзбү? Муну ушу Раматылык чок ажы өзү далилдер менен бизге айтып берген. Бүт баарын көрсөтөт. Бир суроону кыстыра кетейин. Адам ушул адиске кайрылышат. Медициналык жактан оорусса, доктурга кайрылышат. Руханий жактан оорусса, ошо рукуячыга барат. Мисалы үчүн рукуячы жагын айтсак, сөзсүз эле ага барбастан эле өзүнө өзү дем салып, намазда жүрүп, атайын бир аяттарды окуп дегендей, ошентип жүрсө мындай жиндерден коопсуз болобу? Өтө жакшы суроо. Пайгамбарыбыз алейхисалам сыйкыр менен ооруп калгандан кийин эртең менен кечинде өзүнө коргонуучу дубаларды окуганды адат кылып алды, өмүр өткүчү. Балдарына дагы. Көрдүңүзбү? Биз окубайбыз да. Ооба. Биз окубайбыз. Андан сөзсүз түрдө жармашат да. Туура. Пайгамбарыбыз алейхисаламга шайтан келе алчу эмес. Бирок ошондо дагы ал өмүр өткүчү окуган. Эртең менен кечке. Себеби бул жаман оору экен деп пайгамбарыбыз кооптонуп калган. Эми караңыз. Адам ооруганга чейин ден соолугу мыкты болуп, баягы күчтүү тамактарды жеп, ушинтип жүрөт. Туурабы? Ооруп калгандан кийин самолечение болбойт. Самолечение болбойт. Медицина жактан. Өтүшүп кеткенден кийин. Адам ооруп калат да. Сиз мисалы үчүн бир вирусный же болбосо бир өзүңүз медицина жактан бир ооруп калса инсан, ал самолечение кыла берсе, ал өзү күчөйтүп алышы мүмкүн. Ошо менен күчөп кетсе дагы врач айтат, сен самолечение кылып туруп, өзүңдүн ден соолугуңа зыян кылып коюптурсуң, же болбосо ушунда өтүшүп кетиптир дейт. Бизде кыргыздар ошо самолечение кылып отуруп, өтүшүп кеткенин врачка барат, өлөйүн деп калгандачы. Болбойт андай. Бул деле ошондой. Адам ошо руханий дүйнөдөн ооруп калды, шайтандардын торуна түштү. Же көзгө көрүнүп, эпкиндеп, илескер болуп ооруп баштады, жиндердин торуна түштү. Демек, булар кой бербейт да. Кой бербейт. Бизге ошондойлор көп. Мен ушул руханий жандүнү менен ооруп калдым, өзүм 5 маал намаз окуйм, эртең менен кечинде зикирлерди окуйм, аябай дем салам, бирок болбой атат, барган сайын күчөп баратат. Кыйналып атам депчи. Анан кийин мен айттым, сен ушу торго түшүп калдың. Эми иншаллах биз сени дарылап лечение кылабыз, ал тордон чыгып кетесиң. Бирөө түрткү бериш керек да. Анан окуп дарылагандан кийин толук айыгып кетет. Рукуя окуп жүргөн адам катары көп практикаңыз бар. Мындай сизге мисалы үчүн көрүнөбү ошо жин кирип кеткен адамда ошо жиндин образы, элеси, сөйлөкөтү кандай мындай көрүнөбү сизге? Эми бул боюнча наулу билле деп айтат элем, Кудай сактасын деп. Алар көрүнбөй эле койгон жакшы, негизи. Жок, ал нерсе мага көрүнбөйт. Ачык айкын. Себеби алардын көрүнбөгөнү жакшы. Баардыгыбызга. Рукуячыга деле
чөнөкөй адамга дагы молдого деле, молдо эмесине деле эч кимге Кудай таалам көрсөтпөй койсун аларды. Бир гана биз окуп Куран менен гана далилдеп айтып беребиз. Анын ичине жин киргенби, кирген эмеспи? Дуа барбы, жокпу? Илешип калганбы? Же ауразы слабый болуп, ошо назар түшүп калып, же болбосо шайтандын торуна, васвас оорусуна түшүп калдыбы? Ошолорду так 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 диагноз коюп беребиз, ошо менен айыгып кетет. Бирок көпчүлүк адамдар азыр 90% илешкер менен ооруп атат. Сыртынан жармашкандар аябай көп. Ошо руханий жан дүйнө менен ооругандар да булардын баардыгы. Сизге эми көптөгөн адамдар келет, мындай болду, тигиндей болду деп барганда өздөрүнүн тагдырларын айтышат. Көптөгөн тагдырларды угасыз. Жумуш ошондой дегендей. Аны угуп туруп анан кийин диагноз коет болушуңуз керек. Анан өзүңүздүн да бир илимиңизге таянып коет болушуңуз керек. Ошол азыркыга чейин эстегенде бир жүрөгүңүздү бир ооруткан, бир уникалдуу бир эме тагдырлар барбы? Бир ошолордун бирөөсүн айтып бере аласызбы? Ушундай менин жүрөгүмдү азыркыга чейин эстесем, бир башкача болуп кетем депчи. Ушундай да болот экен депчи. Андай аябай көп. Бир эле адам эмес, андай аябай көп. Мен башында аябай мындай ойлонуп жүрдүм. Адамдардын немесин угуп алып, баягындай жашоо турмуштарын, ооба. Эми аз деле ойлончу адамдар бар. Тагдырларын айтып берет, жашоолорун айтып берет, аларды угуп алып ойлоносуң. Алардын жашоо турмушу кээ бир кишине аралашып каласың дегендейчи. Абдан оор немелер бар. Эми Кудай таалам баардыгын жеңилдетсин. Бирок ошолордун баардыгы альхамдулилля көпчүлүгү бул баягы Кудай жүрөгүнө ыйман берсе, ошондо дагы көрдүңүзбү? Алла оор тагдырды берип дагы ыйман бербей коет экен да. Көп сыноону көрсөтүп, өзүнө кайра чакырып, мындай сыноо берип, мешке алып келтирип түшүндүрүп берип атса дагы, бирок ыйынбаган, ыйманга келбеген инсандар дагы бар да. Жүрөгү мөөрлөнүп калган. Мөөлөнүп, таш басып калган, кара басып калган, ушундай бир аз текебер адамдар дагы бар. Канчалык жашоосуна оор сыноо келсе деле, мындай Кудайга моюн сунбаган инсандар толтура. Бирок арасында ошол көпчүлүгү альхамдулилля ошол Кудай жолуна келип, ыйманды табып, ыйман жолуна түшүп, көп ошо ыраазы болуп, Кудайга да ыраазы болуп, бизге да рахматын айтып кеткен инсандар көп. Эми алардын жашоо турмушун айта турган болсок, кимисинкин айтып берсем эми көп да, мындайча айтканда. Бул жүрөктү оорутчу нерселер. Ошолордун баардыгы ошондой кыйынчылыктан чыгып кеткенге ыйман себепчи болду да. Дин. Мына мен сизге жөн эле бир нерсени айтайын. Азыр бизде психологдор көп. Психология илими көп. Бул психология илими бул исламда жок нерсе. Анткени адамдын ички руханий жан дүйнөсүн түздөй турган, психологиясын түздөй турган бир гана ыйман. Дин. Динден өткөн психологияны адамдын издеп жүргөн багытын таап бериш бул дин гана. Динден башка эчтеке таап бере албайт. Мына жанагы дүйнө жүзү боюнча атактуу бала китеп жазган. Аял затын урматтоо, аял затын сүйүү, аял затына деген болгон. Өзүнүн аялын атып өлтүрөт, Facebookка киргизип коет. Көрдүңүзбү? Дин жок да. Дин жок. Болбосо ал ошол жактан психологиялык жактан үй бүлөлүккө ошо аял затын сүйүш керек деген тема боюнча эң алдыңда кетип бараткан. Балдарга жакшы воспитание бериш керек, тарбия бериш керек, балдарга аябай мындай сүйүүнү көрсөтүш керек деген аял өзүнүн баласын китеп жазып, ошол боюнча да өзүнүн баласын детдомго берип коет, болду, ошо менен жүрө берет. Көрдүңүзбү? Ыйман жоктугунан. Бул дүйнөдө кандай бактылуу болуш керек? Мен бактылуу аялмын. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу, мен мына бактылуу болуштун жолун жаздым, китеп жаздым, мотивация берип аткан аял эң акырында депрессиядан өзүн өзү насып алат. Дүйнөдө. Көрдүңүзбү? Булардын баары бизге үлгү да. Эмнеге? Демек, адам эч кандай жол менен бакыт же бир психологиясын оңдоп, же бир жол таба албайт. Аллах таалам Куранда айтып атпайбы? Мага ыйман келтирсин, анан мага жооп кылсын пенделер. Ошондо алар өзүлөрүнүн издеп жүргөн багытын табат деди да. Биз качан гана Кудайга дитибизди коюп, пейилибизди Кудайга толук ишенсек, ошондо биз ушул дин менен ар бир адам өзүнүн издеп жүргөн багытын табат.
Аллах Куранда айтып атат, ким мени тапса, мени тапты. Ал эки дүйнө бактылуу деди. Ким мени жоготсо, ал мени жоготту, эки дүйнө кор деди. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул адам, бизге канча эден психологдор келет да. Мен психологмун өзүм, врачмын. Бирок психологиялык жактан жабыркап атам дегендер көп да. Ошондой адамдарды дагы биз издеп жүргөн багытын дин менен көрсөткөнүгө ыраазы болуп кетишкен да. Депчи. Мен эми бу жерге келген конокторго биринчи бир стандарттуу суроону берейин, бирок ал өтө маанилүү нерсе. Бул жашоодо мындай бактылуулукту ар ким ар кандай түшүнөт. Сиз инсан катары ушул рукуя иштери менен алектенип жүргөн, имамдык кылган, дин жолунда жүргөн адам катары, жөн эле инсан катары сиз үчүн бактылуулук деген эмне? Бактылуулуктун рецептин бир айтып коюңузчу. Бактылуулукпу? Бул боюнча пайгамбарыбыз алейхисалам мындай деген. Бир эки хадистерин айтып коеюн. Эң чоң байлык ыйман деген. Биринчи бактылуулук. Экинчи ден соолук деген. Ден соолук чоң бир бактылуулук. Ден соолук болсо жашоо болот. Ден соолук болсо жашоо өмүрү ибадат болот. Көрдүңүзбү? Бул биринчи хадис. Экинчи хадиси бар дагы бактылуулук боюнча. Бул эми баягы бактылуулуктун бир байлыктарын айтып кеттим да мен азыр. Экинчиси бул пайгамбарыбыз айткан, ким эрте менен эрте ойгонсо, ата энеси же үй бүлөсү жанында болсо, ошо бактылуу деген. Ким эрте менен эрте ойгонсо, кечки жей турган тамак ашы ден соолугу болсо, бир күндүк тамак ашы болсо, ошо бактылуу деген. Ким эрте менен эрте ойгонсо, өзүнүн мекенинде согушу жок, бале кызык апат жок, тынчтык, эрте мененки багымдатты амандык менен тосуп алган болсо, ошол эң бактылуу деген. Демек ушул инсанга айтып койгула, бул дүйнөнү сатып алгандай бактылуу экен деген. Бизде ошол бактылуулук бар да азыр. Бирок адамдар баары бир Куранда айтылгандай, көпчүлүк адамдар Кудайга шүгүрсүз дейт да. Шүгүр кылышпайт. Шүгүр кылышпайт. Аллах рызкы берип атат. Аллах тынчтык, мына азыр күнүгө эрте менен өзүбүздүн мамлекетибиз, жерибизде амандыкта ойгонобуз, тынчтыкта ойгонобуз. Альхамдулилля, Аллах күнүгө бакыт берип атат. Көрдүңүзбү? Эрте менен ойгонгон бир дуа бар. Альхамдулиллахи ахияна бадама аматана ва илейхи нушур. Кудайым, бүгүнкү таңды көрсөткөнгө, күндү көрсөткөнгө мен сага шүгүр айтам, ыраазымын. Бирок баардыгыбыз кайтып баратабыз. Демек өзүңдөгү бар нерселерди көрө билүү, бул бактылуу. Өзүңдөгү жок нерселерге эле эңсеп кыялданып ошол менде жок да деп арман кыла бербестен бар нерселерди көрүп бактылуу болуу. Ушул шүгүрсүздүккө алып барат. Адамдар ошол бирөөнүн байлыгын эсептеп, бирөөнүн бийлигин эсептеп, бирөөнүн өзү таап аткан ырыскысын эсептеп отуруп, өзүндөгү бар байлыкты жокко чыгарып койгон ушул шүгүрсүздүк. Демек бул инсан бактылуу эмес да, бул бактысыз. Менин акыркы суроом, ушул маектеги акыркы суроо. Мынау өзүңүзгө айттыңыз го, мен эми баягы мурда ушундай бир адамдарга жардам берүү иретинде өзүмдөгү жараткан берген ошол шыкты, ошол жөндөмдү колдонуп, бирөөнүн кыйналып атканын көрүп туруп, окуп, Куран аяттарын окуп жардам берип койчумун. Анан кийинчерээк карасам, алдамчылар, аферисттер көбөйүп кетти дагы. Мен муну ушул заманбап технологияны колдонуп, элге болгон илимимди берип атам. Демек, өзүмдөгү болгон илимди катып албастан, менде ушундай бар, тигиндей жөндөм бар дебестен, ошону элдин кыйналып аткан, руханий жактан кыйналып аткан, илдетке жанагы жабышкан нерселери, жиндер, ошонун бир профессионал адиси катары жардам берип атам деп атасыз да. Эми ошону азыр билбегендер бар, бизди көрүп аткан, угуп аткан, сөзүбүздүн башынан аягына чейин тыңдап аткандар бар. Анан каерде экен деп, дареги каякта экен деп аткандар бар. Же буга барбастан жана маселемди көз ачык эле барып, баланча жерде баланча деген бар экен, ошол жака барып эле чечтирип алсамбы, бирдемени түйдүрүп же тумара сунуп алсамбы, кимге барсам экен дегендерге өзүңүздүн дарек жайыңызды жана кеп кеңешиңизди айтып койсоңуз. Эми бизде Бишкекте 100 мечит бар да, 100дөн ашык мечит бар. Баардыгында чоң-чоң имамдар, чоң-чоң алымдар, урматтуу устаздар иштешет. Ооба.
дем салдырам десе ошол жерге барып дем салдыра берсин. ооба. Бул Куран аяттары да. Болбосо өзүнө өзү деле дем салса. Өзүнө өзүнө дем салсын. Бирок негизи өзүнө өзүнө дем салып жүрүү ар бир момун мусулмандын бул өзүнө коргонуусу, бул өзүнүн милдети. Стандарт. Стандартный болуш керек. Бул пайгамбардын сүннөтү. Пайгамбарды ээрчиген мусулман болсо ошону кылыш керек. Туурабы? Эртең менен кечинде көпчүлүк инсандар окубайт. Ачык айтканда. Зеригет. Унутуп калат. Өмүр өткүчө биз баарыбыз окушубуз керек. Качан гана руханий жан дүйнө менен ошо менен ооруп калганда, демек бул өзү айыга албайт. Кыйын. Буга адис керек болот. Ошону көзөмөлдөп, ошону дарылап, анан кийин ошону айыгып кетет. Себеби дегенде бизге ошондой адамдар көп келет. Мен 5 маал намаз окуйм, тынбай даватка чыгам, же болбосо медресе окуйм, же сабак берем, же болбосо ушундай жолдомун деп мындай Алла жолунда. Анан бирок ушул менен жабыркап калды. Көп убакыттан бери мен дарылана албай атам. Күчүм жетпей атат, балган сайын алсырап баратам деп, анан өзүлөрү дем салдырган келишет. Анан биз ошолорду дем салып айыктырганга аракет кылабыз. Анан мен жана сиз даректи айтып атасыз, иншалла биз азыр айтып беребиз. Бирок мен негизи айтып атам, ошо дем салдырам десе мечиттер толтура. Дем салдыра берет. Бизде имамдар альхамдулилля күчтүү имамдар бар. Менден деле мен бир имаммын, менден да илими 1000 эсе илимдүү имамдар бизде бар альхамдулилля. Ошолорго да дем салдырса болот. Бирок качан гана руханий жан дүйнө менен ооруп калса, биз иншаллах эгер туура так диагноз коюп бер десе, койдуруп беребиз. Бизде көрүнүктүү аалымдар бар, ошолор да өзүнүн туугандарын алып келет бизге. Өзүлөрү дем салбай бизге алып келишет. Себеби так диагноз коюп берчи кареке депчи. Анан биздин ошол кабыл алган жерибиз, эгерде баардык элге айтып кое берели. Сиздин комментарийиңизге сизди дагы тажатып сурай беришет. Ошонтой беришет. Эмне жазып койчу каерде эле деп туурабы? Айтып койчу депчи. Бул Бишкек шаарында Ахунбаева Малдыбаеванын кесилишинде, Малдыбаева көчөсүндө Ататүрк паркы бар. Ошол парктын жанында мечит. Каси мечити деп Google'дан эле жазса чыгат. Сүрөтүнө чейин, адресине чейин. Анан Малдыбаева 37/2 азыркы адреси. Анан ошол жерге келсе, биздики кабыл алуу график күнүгө эртең менен 7:30 башталат, 9:00 бүтөт. 1,5 саат эле кабыл алабыз. Анан кийин демден кийин кимдин, мисалы үчүн мен ушул Нурмухаммадка болгон жекече сөзүм бар эле, үй бүлөлүк маселе, өзүмдүн жеке маселем, жеке сөздөрүм бар эле десе, эл кеткенден кийин демден кийин калып менен сүйлөшүшөт. Мен ар бирине жолукканга жетишем. Жолугуп, аларга туура насаат берип, туура багыт көрсөтүп, ошо издеп жүргөн суроолоруна жооп берип, ошол сүйлөшөбүз ар бир адам менен. Анан же болбосо диагнозун дагы айтам. Сен ушул менен ооруп жүрөсүң, же сен тазасың, кете бергиң келбей деп ачык эле айтам да. Жыргап жүрө бер Кудай ден соолугу менен деп. Же балким тек гана ыйман жолуна салып коебуз, ошону менен иш оңолуп кетет. Ооба, анан ичип келгендер да көп. Ичип келгендерден альхамдулилля, мисалы үчүн ичип келгендерди мен ичкилигин токтотом деп 100% гарантия бере албайм. Анткени бул Кудайдан. Алла ыйман берсе токтойт, бербесе токтобойт. Бирок бир ошого токтошуна себепчи болгонго аракет кылабыз. Дем салып, ошол Алла жолуна чакырып, ыйманга чакырып отуруп, тартып отуруп, мына бир 100 адамдан 80-90 адам ыйманга келет. Ичкилигин токтотуп, намаз окуп калат. Бир 10% биле багы моюн туруштук бербей эле качып кетпесе, атак биз ошо ыйманга чакырабыз. Аны сабабайбыз, урбайбыз, жөн эле ыйманга чакырабыз. Ошого иншаллах ким эгерде ошондой бир туура так диагноз койдурам десе, же бир ооруп, кыйналып, өзү мына мен сизге айтайынбы, медицинада таза, бирок далил жок, ооруп атам дегендер толтура. Медицинадан алып баратам таптаза, бирок жана талмак оорусу барго, судорога тырышып жатып калат. Оозунан көп. Ошентип ооругандар. Жин оорусу бул дагы. Биз ошолорду альхамдулилля акырынан окуп айыктырып атабыз. Талмак оорусунда. Медицинадан таптаза. Сонун анализдердин таза экенин, аппараттан таза экенин деп коет, эпилепсия деп коет. Бирок ал оорубаш керек эле таза болсо. Демек бул жин шайтандардын сыртынан тийгизген таасиринен ошолордун көпчүлүгү айтат, зыбуулап бир нерсе келет, көзүмө көрүнгөнсүп анан кийин башталат депчи.
туруп эле кармап калат. Ошолорго чейин альхамдулилля биз ошол айыгышына себепчи болуп атабыз. Бардыгы эмне? Только Куран менен. Мен башкаларга окшоп продукция бербейм. Эчтеке чыгарбайм мен, алдабайм. Куран менен. Көпчүлүк сурайт, эмнени дарылайсыңар? Куран менен? Болдубу дейт. А эмне керек сага? Курандан күчтүү нерсе барбы? Сенин ошо жин шайтаныңды кубалай турган. Таап бер мага ошондон күчтүү нерсе болсо, ошо менен колдонолу. Уруп соккондон муунутканы кетпейт бул нерсе. Бул нерсе Куран менен тазаланат. Чоң рахмат. Жараткан ыраазы болгон, Аллах ыраазы болсун. Сиз элге мындан ары дагы ушул себеп болуп өзүңүз айтмакчы. Себепкер болуп, элдин жакшы болуусуна, саламаттыгы үчүн жакшы бир кызматтарды кыла бериңиз. Атайын биздин студияга келип, өзүңүздүн ушул элге керектүү болгон маалыматтарды берген үчүн мен ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Сизге да чоң рахмат чакырганыңызга. Чоң рахмат.